Бул иштин башталганына 2 жылдын жүзү болот жакын арада. Тиешелүү органдарга, бардык жактарга кайрылганбыз. Жыйынтыктары боюнча кече күнү маалыматтар берилди. Анан бир маселе боюнча бул биздин Жогорку Кеңештин депутаты Тазыбек Икрамов ошо биздин адресибизге дагы ушундай бир сөздөр айтылыптыр. Бул жигиттин өткөн чагы боюнча, прошлый боюнча да текшериш керек. Ушундай деген бир сөздөр айтылыптыр. Эми бул жерде эч кандай бир коркутуу, үркүтүү болгон эмес. Мен өткөн чагым боюнча мен сиздерге бир аз могу столдун үстүнө бир көңүл буруп койдумуздар. Депутатыбыздын алгачкы фамилиясы Стамкулов болгон. 2004-2005 жылдары биз жанагы эле айтып аткан Кадырбек Бузурманкулов агам ошо Кыргызстанга инвестиционный центрлерди түзүп, ар тараптуу инвесторлор келип баштаган. 2004-жылы 12 Кытай келген Кытайдан. Булар деген жөн эле бир көчөдөгү кытайлар эмес, ар бири ушу завод, фабрикалардын генеральный директорлору, коммерческий директорлору келип, ушул жерде биз тосуп алып, анан Жалал Абад областына иш сапар жүргүзгөнбүз. Ошондо бунун эки атанын балдарыбыз деп жүрөт. Кумар Стамкулов деген бул Тазыбек Икрамовдун иниси болуп кетет. Ал ошол иш сапары менен барууда, ал жерде Шайырбек Абдырахманов деген биздин журналист жигитибиз бар, ал бар. Руслан Бешимов деген агайыбыз бар, бу да коомдук ишмер. Ушулар болуп, биз Жалал Абадта ар кандай ушу инвестиция боюнча биз иш жүргүзөбүз деп ар тараптуу иштерди карап жүргөндө, ошондо Тазыбек Икрамов, ошондо Стамкулов Тазыбек болчу. Ошол келип, ошол делегацияны жанагы курортко алып барган. Курортко алып барып, ошонун жанында ким болгон? Бага көзү өтүп кеткен Зикирбаев деген адам жанында болгон. Жана башка дагы 7-8 ушундай бир спорттук түрдөгү адамдар болгон. Тазыбек Икрамов ошол жерде өзүн бул Ырысбек Акматбаевдин Жалал Абад областы боюнча өкүлүмүн деп тааныштырган. Бир анда жаш бала элек, агамдын багы иштерин кылып жүргөн кезде элек. Андан бери 2006-жылы биз ошол Эркиштам кара суу кылып Алтын Сапар деген жүк ташуучу компания түзгөнбүз. Компания түзүп, ошол жерде жоопкерчиликтин баары ошол Тазыбек Стамкуловдун двоюродной дейбизби, ошондо өзүнүн бир туугандай инелери болуш керек. Ал жерде жоопкерчилик, ошол жакта жүк ташуу боюнча жоопкерчилик бүт бар ошолордун жетекчилигинде болгон. Иштер башталып, 3-4 ай иштер жүрүп баштап, жакшы иштер башталгандан кийин эле бир күнү эле ошолор Тазыбектин инелери, туугандары аркылуу бир күнү акчалар жоголуп кетет. Көп суммада акчалар жоголот. Аны сураштырып, кандай болуп жоготтуңар десек, ушу машинабыздын дөңгөлөгү жарылып калып, анан кийин капоттун үстүнө коюп унутуп кетип калыптырбыз деген сунтоолор болот. Ошондон бир аз өтпөй биз арендовать эткен складтан почти бир КамАЗдай, бир 7-8 тоннадай товарлар жоголот. Анан кийин агам аябай таң калып, кой эне бул жакты жаппасак болбойт экен деп, ошол жоголгон товарлардын баарын ордуна коюп, ээлерине баарын туура таркатып, акчалай, башкадай берип, биз жаап кетип калганбыз. Тазыбек Икрамов менен ошондой. Анан кийин бул өткөн жылкы бир интервьюларында айтып атат, мени деген Кадыр аке тааныштырган дейт. Кечеги сөзүндө Ялкун менен мен Россияда таанышкан дейт, Россияда тааныш болчумун дейт. Эми бул адамдардын бир кайсы бир сөзүнө ишенич деле болбой калды да. Булардын бир жоопкерчилигин караш керек деп ойлойм. Эмнеге дегенде, могул жерде калп сөздөрдү аябай айтып атат да.
Ошол былтыр 2022 жылдын апрель айында Ялкын Абдуллаевга ошол мен агамдын мыйзамдуу аялы Мээрим Акматова биздин ГКМга арыз түрүндө кайрылган. Ошол карыздар боюнча кайрылганда түн 11-12 убакыт болчу. Анан кийин ал менин туугандарым сүйлөшөйлү деп ушундай сүйлөшүүгө чакырып атат дегенде биз жеңем экөөбүз барганбыз. Мээрим Акматов экөөбүз бардык. Сотрудниктер эшикке алып чыгып берди. Бир мала кайдан жайдан келганын билбейм. Ялкын Абдуллаевдин аялы келип эле менин беттен алып калды, кыйкырып өкүрүп эле. Анан Элбира, уят, сен экөөбүздүн таанышыбыз эле жок, мамилебиз эле жок. Биз алыбызыраак сен мага куда чаадың, мен сага куда болом. Кеп сенде эмес, сен жолдошуңда. Деп кеп сөзгө келгиче эле Ялкын ошол жерден эле кыйкырып, ятибе убую, мен сени өлтүрөм деп ошол жерде ГКМдин астында ушундай кыйкырыктар болгон. Алар эмнеге бүгүнкү күндө айтылбайт? Ошол жерде бүт камералар болгон, бүт баары ошол жерге түшкөн. Ушул маселелер болгон да. Анан кийин ал жерден жеңемди айтып, бул жерде сөз болбойт экен. Биз кете берели деп, анан биздин жаныбызда юрист балдар, адвокаттарыбыз бар эле. Биз кетип атсак, ошол Ялкын Абдуллаевдин келин аялы Нурлан токтотоң деп калды. Анан эмне болду Элбира дедим. Нурлан эми жакшылыкча эле сүйлөшүп бүтүргөнгө мүмкүнчүлүктөр бар. Эми урушуп талашпай эле бүтүрөйлү. Мейли, бул балдар юристтер отурат, силер сүйлөшөргүлө эле деп биз кетип калдык. Болгон ошол болду. Ал жерден жыйынтык биз үйгө келгенде юристтер чалып айтты. Ялкын Абдуллаев менен сүйлөштүк. Мына бул жерде $360,000 расписка бар экен. Ушуну төлөп берем, 3 күн убакыт бергиле деп айтты деди. 3 күн убакыт бергиле, $360,000 төлөп берейин. Калганын ушуга окшогон доказательстволор болсо төлөп берейин деп айтты деди. Анан кийин эми байкебиз өтүп кетти. Андан мурун 2020 жылы март айында биз ушул эле офисте Ялкын Абдуллаев байкем тирүү болчу. Бул жерде экс депутат дагы болгон. Төртөөбүздүн ортобузда сөз болуп, бунун мына мен силерге көрсөтүп өтөйүн. Бул жерде баягы жөн эле бир сөз түрүндө эмес, жөнүнө жана жала жаап атат деген нерселерден биз алыспыз. Кудай сактасын, биздин ата энебиз андай тарбия берген эмес. Россиядан алган акчалары мына $211,000 деп жүрөт. Бул жерде $150,000 деп акчалган боюнча тил каттары. Бул жерде 2011 жылы ушу агам буга ишенип бир жумуштун үстүнө коюп, ошондо бир 7-8 ай иш жүргүзөт. Ошондо бул жерде өзүнүн отчеттору, бүт бар өзүнүн колу менен түзгөн отчеттору. Ушул жерден дагы $296,000 карыз болуп чыгат. Эң кызыгы 4 күн биз ревизия жүргүзөбүз. Мен агам айтат, ушул иш боюнча ревизия жүргүз, отчет ал дейт. Мен 4 күн отчет алам. Ошондогу отчеттун жыйынтыгы $296,000 бул карыз болуп чыгат. Карыз болуп чыгып, 3 күнүн ичинде мен кассага коем деп кетет. Кетип эртеси түштөн кийин мага Ялкын Абдуллаев телефон чалат. Чалып, Нурлан инем, жолугайлы, сенде срочно сөздөрүм бар деди. Макул деп, кайда жактасың десем, ошондо могу оюн зоок, космопарк, ошондо бир жаңы ачылган убактар болчу. Ошонун 2-нчи этажына чакырды. Келсем өзү жалгыз отуруптур. Анан келип учурашсам эле, Нурлан, сен менен сүйлөшө турган сөздөрүм бар. Мейли айта бер деп сүйлөшүп отурсам эле, мындай деп айтып, Нурлан. Эми кечээки отчет Кадырга жете элек. Кадыр Россияда. Ушул отчетту сен мүмкүн болсо жокко чыгар деди да. Жокко чыгар. Кийинки ар бир кеткен ушундай фурадан, жүктөн сага сен ушу $2,000 эч ким билбей тургандай кылып, ушул жактан алып тур деди. Дегенде эле мен бир башкача бир акыбал келди, айттым, бул деген акмакчылык. Мен бул иштин башында мен агам турат биринчиден. Экинчиден биз баардык иштерде ушундай адал эмгек менен жашаган адамдарбыз. Бул болбойт, уят деп
кетип калдым. Кетип калсам 2 күндөн кийин агам келди, офиске чакырды. Бардым. Ялкын Абдуллаев бурчта отуруптур. Эмне болду десем, Ялкын Абдуллаев эшикке чыгып тур. Өзүнүн көзүнчө айтты. Нурлан иним, жана отчетторду мен баарын көрдүм. Mo $296.000 бул мага Россиядан, Екатеринбургдан недвижимость түрүндө квартиралар боюнча түрүндө өткүзүп берем деп мына убада берди. Муну доолабай эметпей тур деди. Макул дедим. Ошол боюнча эчтеке билинген эмес. Кийин билип отурсам эч кандай бир квартирада берилген эмес. Ошол менен дагы бир маселе бул Кытайда жүрүп ошол мен агамдын кол астында иштеген бухгалтерлер аркылуу дагы 100 канча миң долларлар которулган Кытайга. Бүгүнкү күндө ошо Энексим банкка биз кайрылып атабыз. Кайсы шоттун негизинде суммалар канча биз бүгүнкү күндө бүт баарын далилдеп берели депчи. Бунун баарын негизи биздин укук органдары, тиешелүү органдар кылыш керек эле. Бирок жетишерлик деңгээлде андай иштер жүрбөй атат. Ошонун негизинде биз өзүбүз көп нерселерди аракет кылып атабыз. Бул мындай да, бул кишинин историясы. Бул деген башында ушинтип мен бир жолу отчет алгандан кийин бул түшүнгөн, Кадырдын жакындарынан бул кичине баягы зерегирээк ким экенин көргөн дагы баардык жумуштарды ошол жерден бөлүнүп баштаган, акырын артын тазалап баштаган да. Анан кийин акыркы күндөрдө могу жана Россиядан которулган акчалардын ийистерин сурасак, бухгалтерлер айтат, ал биздин атыбыздан которулган эмес дейт. Ал жакта да бир аялы бар бунунчу. Аңызы ачык болуп иштеп жүрөт дейт бунунчу. Аферист деп. Зайырны да жазганбы, ушундай. Жок, эмеде, Россияда Екатеринбургда. Орус аялы да. Ал жактан которулган акчалардын баарын ошол аялынын атынан которткон да. Эмнеге дегенде бүгүнкү күндө суроо туулат да. Ошол эле бухгалтердин атынан, ошол эле ошол жерде юрист менен коммерческий директорлордун атынан которсо болот да. Анан бүгүнкү күндө биз ошолор боюнча да сурап атабыз. Анан бул жерде Россиядан алынган $211.000 боюнча бул жерден дагы мындай дополнительный договор займа деген түшүнүк бар да. Ошондой түзүп атат. Эгер дейт мен ушул $211.000 3 айдын ичинде төлөп бербесем 3 айдан кийин 0,5%дан үстө кошуп берем деп өзү договор түзүп атат. Могул жерде ошол жактагы фирмасынын эмне дейт? Заемщик Транслогистик, ОСОК Транслогистик деген компания менен договор займа түзүп атат. Аны болсо бул жакта келип алып, элдин башын айлантып, следствиядан башын айлантып, бул деген ал акчаны за вознагражденияга берген, мен ошон үчүн алгам деген сөздөрдү чыгарат да. Мо ошого мына подтверждение, берде договор займа турат. Эч кандай берде вознаграждение бир кылган иши, бул кайсы кылган иши үчүн бүгүнкү күндө ой туулат да, кайсы кылган иши үчүн буга вознаграждение болуш керек. Бул өзү переводчик болуп иштеп келип атса иш башында, мен агам алдында сотрудник болуп иштеп, айына ушун айлык менен иштечү. Анан кийин эле бүгүнкү күндө келип, ошо Кыргызстанда инвестор болуп, өзүн тааныштырып жүргөнү биз үчүн абдан бир чоң ойлорду жаратат да. Анан биз деле буга чейин ушу укук органдарына баарына ишенип, ушул адилеттүү иш алып барат болуш керек, ушул адилеттүү бир жыйынтык болот деген чоң үмүттөр менен жүрдүк. Бүгүнкү күндө андай болгон жок. Мына өзүңүздөргө белгилүү, мына биздин жогорку кеңештин депутаттары булар өзлөрүнүн ишмердүүлүгү менен алек болбой, ошого окшогон инвестор дейби, алдамчы дейби, ушулардын немесин коргоп, ушундай кылганына бир таң калыштуу, өкүнүчтүү нерселер бар да. Анан мен жана Тазыбек Икрамовдун айткан сөзүнө эч качан кошула албайм. Мына мен Кыргызстандын жаранымын. Эгер ошол менин атымда, менин адресиме ошо Кыргызстандан, кыргыз элинен ушу жабыр тартып, менден бир жамандык көргөн адам болсо, мына мыйзам чегинде мен бардык жерде ушундай жооп берүүгө мен даярмын да. Жана кайтып атпайбы? 5 баласы менен үйүн тартып алып, чыгарып коюп коркутуу деген андай нерсе эч болгон эмес. Андай болгон эмес. Ушул сөз боюнча мен эгер мүмкүн болсо Тазыбек Икрамов
ушул дебатка деле чыкканга даярмын. Кайсыл жерге барбасын, Кудай сактасын. Биз андай биздин ата-энебиз бизге андай тарбия берген эмес. Биз өзүбүз ушу көп үй бүлөдөн турган үй бүлө болобуз. Менин ата-энем да көз өтүп кеткен. 12 баланы төрөп өстүрүп чоңойткон биздин ата-энебиз. Мына ошо Кадырбек Узурманкул агабыз мына 2 жылдын көзү өтүп баратат. Каза болду. Ага чейин менден улуу эжекем каза болгон. Андан бери мына ошо Кадырбек Узурманкулдун бул жашоодогу кылган ушу баскан изин, кылган эмгектерин баарын ошон талаага таштабайлы деп жоопкерчиликти ошо мына жаназада бүт баары көргөн, уккан. Бул эми Кудайдын алдында жоопкерчилик башка, мыйзамдын алдында башка нерсе да. Ошо жерде Ялкын Абдуллаев дагы бүт баары көргөн. Анан кийин биз ушул агам каза болгондон кийин 40 жылга өткөндөн кийин биз жолугушууларды, сүйлөшүүлөрдү баштаганбыз акырындап. Ушундай биринчи эле ушул Ялкын Абдуллаев болгон туура ушундайлар болгон. Мен 2023 келдим. Мен лицензиянын эмеси ошого барат. Ошо жетегибиздеги месторождениеден 40% дейт. Чаткалдагы месторождениеден 40%. Биздин баягы төртөөлө отуруп сүйлөшкөн $955,000 жыйынтыгы мен ошо менен кутулуп кетем дейт да. Мейли деп аны деле күтүп келатабыз. Эч кандай жыйынтык жок. Бүгүнкү күндө баягы Кыргызда сөз бар, эменин беттин ууруба тойгончо жеп өлгөнчө карганат болуп, туш тараптан ошол биздин агамдын мээнетин, эмгегин жеп алып, эми ошол акчаларды көрүнгөн биздин укук коргоолорго жумшаппы, башка нерселерге жумшап, кайра биздин артыбыздан ар кандай бир пласт жумуштарды алып барып, ар кандай аңдуулар, ушундай иштер жүрүп атат. Эми адилеттүүлүк баары орнойт деген үмүттөбүз. Бул кылган иштери менен биздин президентибизди артка тартып атат. Ошон үчүн биз кече күнү ошо ачык митингге чыкканга туура келди. Анткени ошо президентибиз коомдогу кээ бир мага билинбей, мага жетпей аткан маселелерди ачык айтып чыккыла деген. Биз ошон үчүн кече күнү биринчи кадамыбызды баштап кече күнү чыктык. Эми келечекте буйруса мына өзүңүздөр коом көрдү. Ошо следствие иликтөө башчысы биринчи майордук келип, аябай чоң жоопкерчиликти алып кетти. Мына эми көрө жатарбыз, эмелер болот. Эгер болбосо кече күнү ачык эле айтылгандай, биздин бул борборубуз эле эмес, ошо кичи мекенибиз Кетмен Төбө Токтогулдан дагы биз ушундай тынчтык митингтерге колдон кезде ошону жүрүштөрдү баштайбыз. Андай жол менен болбосо бул акмактар эч качан жазасын албайт экенин биз түшүндүк да. Биз ынандык бүгүнкү. Анткени 2 жыл күрөшүп атабыз. Келет дагы ой минтейин антейин. Анан ошол жана бир моментте айтып коеюн, 3 күнүн ичинде $360,000 берем. Ошо Мүрзөгө барып берем деп туруп анан кийин жок Мүрзөгө барбай эле коелу, биз мындай эле бүтүрө коелу деп ошо офиске басып келбей, ушул жерде глобустун артына келиптир. Келип $10,000 көтөрүп келиптир. Көтөрүп, моуну алып турса, анан калганын биз акырындап жылдын аягына чейин бүтүрүп беребиз депчи. Анан жок деп айтканбыз. Жок, биздин агабыз антип берген эмес. Ошонун баягы $211,000 бир алды, ошондой бердим. Мейли калганын 1-2 ай бердим, ошентип өтүп бердим. Калганын эми Кудайга койдук дегенбиз, бирок андан берки жыйынтык мына бүгүн ушундай болот. Биз бунун баарына макул эмеспиз. Келечекте азыр ушу мыйзамдын алдында дагы, ушу Кудайдын алдында дагы биз адилеттүүлүктү күтүп атабыз. Киригип баштаганда бул жерде распискалар болгон толгондокой. Ошонун аразында мунун жана Кытайдык жарандыктары, паспорту ошонун арасынан чыккан. Анан биздин агабыз деле баягы жөн киши болгон эмес. Анан баягы келечекте бир кандай бир себептер болсо, мен мыйзам чегинде баягы күрөшөм деп ушундай даярданып жүргөн экен да. Анан биз ошолорду алып укук органдарына бердик. Анан кийинки маселелерде бул жанагы Акипрессте чыгып алып, жанына туугандарды алып чыгып,
бул эжем, бул анан кийин атам, бул эжем, туугандарым деп айтып атат. Bunun benim байкем үйлөнүп атат да, өзүнүн балдызын алып берип атат. Алып бергенде ал жерде бул туугандардын бири да болгон эмес да. Эч кандай тууган аттуу дегенди эч ким көргөн эмес. Анан кийин туруп эле биз туугандарыбыз деп чыгып алганы бул бизге эле эмес, бул жумара журтка уже бүгүнкү күндө аябай таң калыш болуп баштады да. Анан ошол жерде айтып атат. Жапаров, Умсунай, Жапаров ким деп. Бүгүнкү күндө аны текшерип келсе, анда адамдар бул вообще бул жашоодо жок деп чыгып атат. Эми буга деген баардык кандай болгондо да укуктук баа берилиш керек да. Эми азыр дагы бир жаңы жагдайларды угуп атабыз. Бул паспорттарга тиешеси жок. Дагы бир паспорттун Россиядан дагы данный паспорт менен дагы паспорт чыгып атат деп угуп атабыз да. Эми ал дагы ошо бүгүн эртең маалым болот. Тиешелүү органдар уже каттарын жөнөтүп ачыптыр. Эми ал кандай фамилия менен чыгат, биз Кудай буйрса көрө жатарбыз. Анан эң негизги нерсе баягы биз ар бир мамлекеттин баягы коопсуздук деген бар, башка деген маселелер бар. Мына ушуга окшогон бир өздүгү бир аныкталбаган бир адам келип эле жетегибизде месторождение алат, чаткалда месторождение алат. Анан эми биздин баягы кем байлыктарыбыз ушуга окшогон алдамчылардын бир мекени болуп калдыбы деген бир ойлор туулуп атат да. Ошол негизинде бир мамлекеттик деңгээлде бир комиссия түзүлүш керек. Биздин оюбузча бунун оюнда акча деген түшүнүк болуп атат. Биз акчанын артынан биз бүгүнкү күндө акча маселе биякта турсун. Биринчи маселе келгиле ушу Ялкын Абдуллаевдин бүгүнкү күндө ким экенин. Ушу 43 жашында пайда болуп атат Кыргызстанда. Ага чейин ким болгон экенин эми укук органдар турат го. Эгер ошо менин адресимде мына менин артымда канча деген укук органдары чуркап жүрүшөт. Мен кайсы жерге барып чай ичсем, ошол жерде отурушат, бүт баарын тартып атышат. Ошондой иштерди ал кишиге жүргүзсө бат эле чыгат го коомчулукка. Эмне үчүн ошондой иш-чаралар жүрбөйт деген бүгүнкү бизде бирден ойлор болуп атат да. Анан кечээ күнү таза грамота айтылат, ошо сизди текшерип койсун деп, жана бул жерден дагы ошондой эле суроо сизге. Таза грамота мына кесиптештерге берип кетти. Таза грамота менен бул экөө кантип таанышпаган деп бир маалыматтарыңыз барбы? Экөө кандай тааныш? Бул боюнча маалымат бар. Анткени менин жеңем мына бар, Мээрим Акматова. Менин байкемди булар конокко чакырышат. Конокко чакырса, менин байкем менен жеңем барса, ошо Абдулла Ялкын Абдуллаевпы ким деген бул ошол жерде мына бул менин досум Тазабек деп менин байкем менен тааныштырып атат ошол жерде. Ал ошо эртең сотко ашып, ушулардын баары териштирилди. Кайсы жерден, кайсы кафеде таанышылган, бүт баары ачыкка чыгат да. Бүгүнкү күндө ошо иштин баарын сотко жеткизбештин барады да, булар аракеттин үстүндө иштеп атышат да. Анан эми бул түздөн түз мен дагы бир жолу ошо биздин мыйзамдуу президентибизге да кайрылып кетем. Бул ишти көз жандыгына калтырбаш керек. Муну өзүңүздүн ушу контролуңузга алып, алсаңыз, сиздин алдыңыздагы кызматкерлериңиз кандай деңгээлде алдоо иштерин жүргүзүп, эмне кылып аткандарын баары ушу ачыкка чыгат. Бул иштин артында дагы эмнелер чыгарын биз билбейбиз. Жакшылап иликтесе, бунун артында бир чоң бир чуулган иштерин ачылышы мүмкүн да. Бул жерде да ошо айтып кетчү маселе, бул жанагы Тазабек Икрамов айтып ошо үйүнөн калап чыгып коюптур, анан жала жабатыптыр деп. Мына ушунун баары мына өзүңүздөр тартып видео съемка кылдыңыздар. Бул ошол менин каза болгон агам Кадырбек Бузурманкуловго түздөн түз ушул карыздын баары ошого тиешелүү болгон. Анан кийин дагы ушул адамдын артынан дагы текшерүү кылыш керек дептир. Мына биз менин адресибиз ошо менин байкемдин офисинде 7-микрорайон 53-дом. Каалаган кишилер болобу, эмнелер болобу, келсин, суроолорго жооп беребиз, чакырган жерине барабыз. Биз мыйзам алдында эч качан бул жоопкерчиликтен качпайбыз. Буга так эс айта алабыз.
Эгер таза өктүн простыйынын эми өзүм көргөн билгенимди айтып бердим. Эми тиешелүү органдар өзлөрү текшерет болуш керек. Кудай буюрса биз ошол адилеттүүлүктү күтөбүз.